Assalamu alaikum, урматтуу биздин Муз ТВнын катталуучулары, жылкы сүйүүчүлөр. Кайрадан эле бүгүн 20 октябрь 2020 жылда Өзгөндүн Красный Маяк айылында турабыз туугандар. Бул жерден сиздерге 3 атты тартып көргөзүп беребиз. Арасында өспүрүмдөр, улагы күчтүү улактын аттары туугандар. Сиздерге назарыңыздарга коюлат, көргөзүлөт. Анда эмесе биз менен чогуу болуп туугандар. Бүгүнкү чыгарылышты көрүңүздөр, аттарга сын берип, аттарга сын тагып, бааларына болгон өзүңүздүн көз карашыңызды жазып туугандар. Кетсеңиздер болот. Биринчи номердеги ушу темир көк түстөгү аттан баштасак, бул аттын жашы кандай экенин минип жүргөн жигиттен сурасак туугандар. Салам алейкум. Иштер ден соолукта жакшыбы? Мурунку чыгарылышты сен да айтып өтчү, баягы данчактар сатылдыбы, тайлар? Данчактар кетти, талаш болуп кеттиби? Россиядан туруп алып койду. Сыр болбосо анча кетти? 128 миң сом. Мына кетип калгандар, ушул жерден ушул жигит мурунку чыгарылышта бир жума боло эле данчак жана тайлары чыгарып эле аларды сатып туугандар. Мынакей бүгүнкү чыгарылышта ушул жерде местный эле дагы тайларды чыгарып атат. Бул тай канча жашта? 2,5 жаш. Жазга бышты экен да? Бою канча чыгат? Бою 1,60га барып калат. 1,60га барып калат. Тишин көрүп койбойлубу? Сразу эле. Тишин көрүп, айтыңыздар туугандар. Эми кичине буза баштады. Тишин буза баштады. Кичине. Жооштугу кандай булар? Жоошпу? Жаш бала карай берсе да болот. Мына кетип калгандар. Атты көрүңүздөр, минип жакшы үйрөтүп коюпсуңар, Ушул жердин эле атыбы? Көлүктөгү корштугу кандай? Чалып көрчү бир кичине. Мына кетип калгандар. Бул биринчи номердеги атты азыр базардагыдай эле баага коем деп атат. Азыр базардагы баалар өзүңүздөр да көрүп турасыздар туугандар. Мынакей азыр сурайлы. Аттын баасы канча болду экенин көрүңүздөр. Такасы барбы жокпу? Такасы жок. Бир дагы боло элек, така. Мына кетип калгандар. Баасын канча деп атасың? 145 миң сом. Мынакей достор, 145 миң сом кеми бар деп бул темир көк түстөгү атты баалашыптыр достор. Анда эмесе бааларга баа берип, кандай баа коюлуп атат? Кымбатпы, арзанбы, көз карашыңызды жазсаңыздар болот туугандар. Азыр аттын буту колу таза экен бир сурап коелу. Аттын буту колу кандай? Таза. Таптаза. 4 аягы таза. Мына кетип калгандар. Бул биринчи номердеги 2,5 жаштагы жазга бышты көрүп отурасыздар, тарттык туугандар. Анда кийинки аттар көтөрүлүп, кандай ат экенин сиздерге көргөзөлү достор. Анда кеттик. Мынакей достор, экинчи номердеги бул дагы жаш тай экен. Жаш тайдын толук жашы канча болду экен азыр сурайлы сиздерге көргөзөлү туугандар. Бул жаңы эле үйрөтүлгөн окшойсуң, Жаңы эле үйрөтүлдүбү? Бунун жашы кандай? Таза 2 жаш. Мына кетип калгандар, таза кунан экен. Жерде азыр кашкасы бар экен. Буттарында агы жок. Таза узатасынан кеткен. Бул жерде кашка таза кунанды такалатып коюптур. Алдында такасы бар экен, аркасында жок экенин бул жерде көрүп турам туугандар. Азыр баасын айталы, мүнөздөмөсүн айтып бердик. Канча күн болду үйрөткөнүңөргө? 1 ай болуп калды. 1 ай болуп калдыбы? 1 ай болуп калды. Жоош болду. Жоош, Жем жейби, жебейби? Данчак Россиядан келген бу. Россиядан келгенби? Таза. Таза данчак. Мына кетип калгандар. Бул дагы таза данчак экен. Азыр баасын айталы. Баасын канча деп атасыңар? Баасын 155 бар. 155 миң сом. Ошондо 2 миң долларга барабар болуп калат экен. Азмаз жетпей дагы калат 2 миң долларга туугандар. Жумшактыгы жумшак болсо, мынакей басышын көрүңүздөр. Басышын байкап. Буту колу таза, Таза. айыбы жок. Айыбы жок. Мынакей буту колу таза, айыбы жок. 155 миң сом деп бааланыптыр. 2 жаштагы таза кунанды мынакей тартып көргөздүк. Бүгүнкү чыгарылган 3 атты тартып атабыз. Экинчи ат тартылып бүттү. Азыр мындан кийинки
чыккан ат фигурасы келишкен. Улакта көптөгөн сорундарды, байгелерди алган машинага чейин барып тургандар. Төө десе төө, торпок, кой, кыскасы көптөгөн сорундарды алган бир атты ушул жердин местный ат экен алдагы. Аны сиздерге тартып көргөзөбүз. Биз менен чогуу болуп, ал күчтүү аттын баасы канча болду экен угасыздар. Анда эмесе кеттик, мен өздөмөсүн айталы. Биринчи чыккан темир көк түстөгү аттын баасы 145ке коюлду. Бул 155 миң сомго коюлуп, мынакей тартылып бүтүп атат. Анда кийинки атты тарталы тугандар. Тишин көргөзүп койбойлубу бир? Тишин көргөзүп коелу. Үчүнчү атты тарткычаңдык. Бул кумандын тишин тарталы бийик экен, а? Бою канча чыгат муну? Boy 1.62, 1.63. 1.63 болот. Тазы да бuna. Мынакей достор, көрүңүздөр. Бул жагын коюн. Ат жоош, а? Анда кеттик кийинки атка өтөлү. Кийинки атты тарталы тугандар. Биз менен чогуу болуп туруңуздар. Мынакей тугандар, алдыда айтылып өткөн атты тартып көргөзүп атам. Мынакей аттын жоондугун бир баамдап, баа берип коюңуздар тугандар. Ат кандай экенин комментарийге жазыңыздар. Сыны, кыскасы, сында айып жок. Мойнунун жоондугунда айып жок тугандар. Аттын басуусу дагы жакшы. Эми аттын мүнөздөмөсүн сурайлы. Бул кандай ат болду экен? Бул машинада уткан атпы? Машинага таштаган атпы? Машинеге жок. Төө тай. Ошо машинеге жеткен. Машинага жеткен, а? Торпок тай эсепсиз эле уткан болчу. Торпок тай, төөчү, төө. Төөнү ham уткан. Төө да уткан. Бир таштаган. Эки сорунду бир таштаган. Бир таштаган. Койчу. Кой эсепсиз эле. Кой эсепсиз. Айылда улактады. Бәрин ошо. Ушунда таанымал ат экен да. Мынакей достор, кара байырбы бул? Атты көрүңүздөр. Бунун жашы канча бул аттын? Аттын жашы 3 асыбы? Кара байыр экен да, таза. 1.60 чыгабы? Чыгып калат. Мынакей тугандар, атты көрүңүздөр. Аттын кыскасы булчуңдуу, накачанный ат экен достор. Накачанный жооштугу кандай бул аттын? Айланганын дагы сизге тартып көргөзүп берейин. Солго. Мынакей тугандар. Азыр ат сууганбы же суу элекпи? Сууп калдыбы? Кичине кое берсек болобу? Боло берет. Аттын жүгүргөнүн дагы бир көрүп коелу. Ат жүгүрүп келгенден кийин, чуркап келгенден кийин, андан кийин баасын сиздерге айтабыз тугандар. Мынакей тугандар, аттын токтошу, аттын жүгүрүшү. Эми өзүңүздөр гана баа бересиздер. Анда эмесе бул улактын атын 3 асы дедиңер, а? 8 жаш болуп калыптыр да? 7 жаш. Şu 6 yaş eken 6 yaş. Özü kanar mı o? Aylangan at gerek diyor öğretmen. Aylangan atты көрүңүздөр достор. Ушунчалык эле айланат да турабы? Bundan at $5.000 aylangan. Баасы канча эми? Bası $5.000. $5.000. Мынакей тугандар, $5.000 бааланган жоон жолуп келген атты көрдүңүздөр. Кыскасы улагына 100% гарантияны бересиңер. Чабып көрүп алса да болот. Торпок улак, теке улак 5-5ке чабылбайбы? Жок, 5-5ке чабылбайт. Мынакей тугандар, ушул айылдын местный аты. Атты толук түрдө көргөздүк сиздерге. 3 аттын кайсынысы сизге жакты, аны дагы комментарийге жазыңыздар тугандар. Ат жаккан болсо өзгөндүн Красный Маяк айылына келесиздер дагы. Атты көрүп, каалаган жерге улак алып барып чабып көрүп алса дагы болот деп атат. Мына достор. Азыр аттын жанынан да бир тартып коеюн. Аттын такага турушу кандай? Аттын такага турушу вообще жоош. Жоошпу? Ой жанына кантарып коюп делечи. Кантарып туруп? Алдым. Мынакей достор. Такасы жан экен, а? Мына жер. Не болгон? Айып тебеленген жер. Топол тебелен койгон. Тебеленген ба? Ооба. Кыскасы башка жеринде айып жок аттын. Айып жок аттын.
Жош. Жош. Өте жош. Өте жош екен. Мынакей туғандар, ошентип бүгүнкү чыгарылышты соңуна чыгарабыз. Саламатта калыңыздар. Аттар жаккан болсо класс басып, бул видео менен бөлүшө кетсеңиздер болот. Көрүшкөнчө туғандар.